Uyalmayсыңар бе, иштебейсиңер бе? Иштебесеңер кеткиле. Социалдык тармактарда Нарын облусу кароосуз калып, инфраструктура начарлап, жолдор оңдолбой жатканы боюнча нааразычылыктар көбөйдү. Бул маселелер боюнча УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев менен президент Садыр Жапаровго да кайрылгандар болду. Дал ушул нааразычылыктардан соң Нарын облусуна УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев өзү барды. Камчыбек Ташиев жергиликтүү бийлик өкүлдөрүн чогултуп, мамлекет башчы Садыр Жапаровдун фондунан Нарын шаарына 807 миллион сом бөлүнгөнүн билдирди. Мындан сырткары, быйыл Нарын облусуна мамлекеттик бюджеттен жалпы 9,5 миллиард сом бөлүнгөнүн кошумчалады. Быйылкы жылды мына уже 6 айын Кудайга шүгүр жашап койдук. Быйылкы жылдын эсебинде план боюнча 9,4 миллиард сом акча Нарын облусуна бөлүнүп атат. 9,4 миллиард. Анын ичинде мына буквально бүгүн кечээ президентибиз атайы Нарынга өзүнүн став фондунан, президенттик став фондунан 807 миллион, мына 807 миллион сом акча бөлүп берди. Нарын шаарын деп туруп. Ошондой эле төрага ар бир аймакта шыйрагынан кармап алып, камай бере турчу жетекчилер бар экенин айтып, эгер иштей албасаңар, кызматтан кеткиле деп эскерткен. Бул үчүн жетекчилерге 3 күн ойлонууга убакыт берди. 3 күндөн кийин ойлонуп туруп айтасың. Же мындан ары мен иштеймин, же ишимди токтотомун да арыз жазып кетемин. Себеби, урматтуу конкур, же иштешиңер керек, же кетишиңер керек. Эсиңиздерге сала кетсек, Нарын облусунун жергиликтүү акыны жарыялаган ыры социалдык тармакта катуу талкууга түштү. Ал өз чыгармасында Нарын облусундагы социалдык көйгөйлөрдү, жолдордун абалын, жергиликтүү бийликтин элге болгон мамилесин сындап, башка облустарга көңүл бурулганы менен Нарын кароосуз калганын айткан. 13 жашар баланын арманы деген ырдын оонуна салып, президент Садыр Жапаровго ата деп кайрылган. Көйгөйлү нарын каланын, көзүнөн ушту каранын, абалын көрсөң жан кейип, ата аттиң айнарын каланын, ата аттиң айнарын каланын. Ошондой эле мындан бир нече күн мурда Токмок Лайф баракчасында Токмок шаарынын 1 жана 3 кичи райондорунун тургундары президент Садыр Жапаров менен УКМК төрагасы Камчыбек Ташиевке видео кайрылуу жасашкан. Алар өз кайрылуусунда аймакта салынып жаткан жаңы сейил бактын курулушу өз мөөнөтүндө бүткөн жок жана сапатсыз жүргүзүлүп жатат деп билдиришкен. 2024-жылы өзүңүздөр бөлүп берген миллиарддын алкагында салынып жаткан Токмок шаарындагы объектилер сапатсыз болуп жатат. Кайрылуудан кийин УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев Токмокко келип, курулуш иштерин текшерип чыккан соң Чүй облусунун жергиликтүү бийлик өкүлдөрүн чогултуп, чукул жыйын өткөрдү. Алгач УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев нааразычылык жараткан сейил бактын курулушу боюнча маселе көтөрдү. Бул эс алуу жайына 44 миллион сомдук тендер жарыяланган. Натыйжада 42 миллион сом сунуштаган Алыкадыр Сантехсервис ЖЧКсы жеңүүчү болуп чыккан. Бирок Токмок шаардык кеңешинин депутаты Амантур Шамшыбековдун айтымында тендерге 42 миллион сомдон аз ба сунуштаган башка да компаниялар бар болгонун айткан. Бирок ага карабастан тендер ошол эле компанияга ыйгарылган. Паркка 50 миллион сом бөлүнгөн болчу, проект боюнча 44 миллионго компания утуп атат. Андан бирок андан ылдый да берген компания болчу. Бирок берде эми биз эмнеден корктук? Жазып аткан компания спортшкол жазып аткан бир жылдан бери бир эле компания. Тиякты бүтүрбөй ишти. Микрон кирип кеткен да. Мындан тышкары Токмок шаарынын ички инфраструктурасы начар абалда экенин жана жашылдандыруу иштери такыр жүргүзүлбөгөнүн белгилеп, шаар мэрин катуу сынга алды. Жолдорду да көрдүм, башканы көрдүм. Бул Токмоктун мындай акыбалга келип калганын мышык ыйлагыдай болуп калыптыр. Мышык бир ушунча кердим, бир гүл көрбөдүм. Бир гүл турмак. Көчөнү кара, бардыгы саргайган, бардыгы бозоргон, бардыгы куураган. Не деген акмакчылык? Мен бул Токмокпу, Токмок эмеспи билбей калдым мен. Мамлекетке ири өлчөмдө зыян келтирген деген негизде Токмок шаарынын мэри Максат Нусубалиев, муниципалдык менчик башкармалыгынын башчысы жана сейил бактын курулушуна жооптуу Алыкадыр Сантехсервис ЖЧКсынын жетекчиси УКМК төрагасы Камчыбек Ташиевдин буйругу менен жыйында отурган жеринен камакка алынды. ГКМ уктуңузбу? Прокуратура, УВД прямо сейчас взять под стражу мэра города. Под стражу мэра города. За невыполненные работы выдал деньги все.
Мындан улам Торога жергиликтүү бийлик башчыларына бул окуядан сабак алып, элдин талабын аткарып, мамлекетке таза жана жоопкерчиликтүү кызмат кылуу милдетин койду. Ошондой эле Торога Чүй облусунун ар бир аймагында жашылдандыруу иштери жүргүзүү зарыл экенин белгилеп, бул тапшырманы аткарууга 10 күн убакыт берди. Жөө жүргүлүгү. Шаардын ар бир метр жерин жөө басып, аралап, көрүп, суу жетпеген жерден суусун, тазаланбаган жерин тазалап, эгилбеген жерин эгип, жаман болгон жерлердин баарын карагыла. Уктуңарбы? Бир канча убакыт өткөн соң Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети Токмоктогу Сейил бактын курулушу боюнча иликтенип жаткан иштин алкагында шаар мэри жана 2 жетекчи камакка алынганын ырастады. Сейил бактын курулуш иштерине 44 миллион сом каралып, анын 42 миллиону курулуш ишканасына өткөрүлүп берилген. Иш жүзүндө каражат толук жумшалбай, мамлекетке ири өлчөмдө зыян келтирилген деп айтылат УКМК тараткан маалыматта. Ошондой эле президент Садыр Жапаровдун жарлыгына ылайык Нарын облусундагы президенттин ыйгарым укуктуу өкүлү Алтынбек Эргешевди кызматтан бошотуп, Токмок шаарына мэр кылып дайындады. Нарын облусундагы көтөрүлгөн маселелерден кийин коомчулуктан нарынды жарытпаган Алтынбек Эргешев Токмокту жарытмак беле деген сөздөр да айтыла баштады. Токмоктун мурунку мэри Урмат Самаев болгон болчу. Урмат Самаев Токмок жылуулук муниципалдык ишканасында туруктуу коррупциялык схеманы уюштурган деп шектелген. Сөз Токмок шаарындагы жеке үйлөрдү борбордук жылуулук трассасына мыйзамсыз кошуу фактылары жөнүндө болуп жатат. Анда түшкөн каражаттын бир бөлүгү шаар башчысына берилип турган. Кылмыш иши боюнча Токмок жылуулуктун 3 кызматкери кармалып, аларга мамлекетке 130 миллион сом зыян келтирген деп айып тагылган. Кийинчерээк Самаев мамлекетке 25 миллион сом төлөгөндөн кийин тергөө абагынан бошотулган. Андан соң ал Токмок шаарынын мэри кызматынан кетүү тууралуу арыз жазган болчу. Кызыгы коррупцияга аралашкан Токмок шаарынын мурдагы мэри Урмат Самаевке карата жогорку сот актоо чечимин чыгаргандан соң эле президенттин Жалал Абад облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн орун басары болуп дайындалган.